Саламатсыздар туугандар, кутмандуулугуңуздар менен. Бүгүнкү айтыла турган кеп мындай. Туугандар, өткөндө мен ажообузга кылган кайрылуумду көрүп, ит айтпаган сөздөрдү айткан туугандарды көрдүм да. Эми бул турган иш кандайдын болоору баарыбызга бештен белгилүү болуп калбадыбы? Эми бирок ушунчалык деңгээлге чейин даканса болуп калгандын биринчиден кереги жок, экинчиден мен таң калдым, чынында. Ошон үчүн ушул кайрылуумду мен элге жолдоюн деп чечтим. Туугандар, келгиле. Садыр Жапаров эл башына келгенден бери эмне иштер болгондугун, эмне өзгөрүү болгондугун чогуу карап көрөлчү. Чогуу сереп кылып, мындай иликтеп көрөлү, өзүбүз билген эле маалыматтар менен өзүбүз көрүп билип эле турган иштер аркылуу. Садырова элдин башына келди январь айында. Мен ошондо Нур-Султан шаарында болчумун, Казакстанда. Үлдө кыргыз дүркүрөп турду ошондо. Дүңгүрөп турду кыргыз ат. Дүйнө жүзүнө дүңгүрөдү. Казак туугандар айтты: кыргыздар, кыйын экенсиңер. Кыйын эле экенсиңер. Биз качадан бери кылбаган нерсени силер бир түндө кылып койдуңар. Мына ынтымак деген силерде экен. Биримдигиңер күч экен. Азаматсыңар. Дешти. Ошондо аянттагы элдин жана жарыкты күйгүзүп алып, садыр деп кыйкырып атканын көрүп, мен да денем дүркүрөдү ошондо. Көзүмө кадимкидей жаш алдым. Баарыбыз сүйүндүк, баарыбыз. Мен кесиптештеримди, жакындарымды куттуктадым. Кадыр эсе куттуктадым. Мына биздин көчөдө да майрам башталды ушинтип. Эми калыстык болот, адилеттүүлүк болот, тынчтык болот эми. Деп. Садырова эл алдына чыгып айтты. Акыйкат болот мындан кийин. Адилеттүүлүк болот. Калыстыкты орнотобуз деди. 1. Коррупцияны түп тамыры менен жок кылабыз деди. Буга чейин элди жеп ичип, канын соруп келген сүткорлор, камкорлордун бардыгы жооп берет мыйзам алдында. Камалат баары. Кустурабыз деди. Эки. Жаштарды алып келебиз бийликке. Мына буга чейин иштеген, эл үчүн күйүп жүргөн, эл үчүн өлөм деген дымаа күчтүү, билимдүү, илимдүү жаштарды алып келебиз. Мына элдин жүгүн көтөрө тургандар ошолор деди. Мына чет мамлекетте билим алып, такша алып келген жаштардан чакырабыз, келет деди. 3. 4. Bir адамдын, же эки адамдын, же кандайдыр бир үй бүлөнүн диктатурасы болбойт мындан ары. Мыйзамдын гана диктатурасы болот деди. Мыйзамдын диктатурасын орнотобуз деди. Садыр деп турдук ошондо, турабы? Келгиле эми. Ушул сөздөрдүн кайсы убадасы канчалык деңгээлде аткарылгандыгын карап көрөлү. 1. Калыстык, акыйкаттык, адилеттүүлүк жөнүндө, кайсы жерде кандай калыстык болуп, эмне болгон адилеттүүлүк болуп атат азыр? Бок дагы жок. Бок дагы өзгөргөн жок. Азык-түлүк кымбаттап атат күн сайын. Чөп асмандын башын чапчыды. Элге болсо кандайдыр бир артыкчылык кылгандын ордуна эми кылып аткан иштерин өзүңүздөр көрүп жатасыздар да. Коррупцияны түп тамыры менен жоготобуз дедиле. Коррупция гүлдөп атат азыр. Гүлдөп атат. Мурункудан жаман гүлдөп атат азыр. Шайлоолор баягыдай эле өтүп атат. Баягыдай эле бирин бири сатып алмай,
Ошол эле ойдон кетип атат. Мына Райым коррупционер дедик эле. Мына ошо Райымдын контрабандасын эми бул эки дос кортеж менен узатып атат. Ушулбу коррупция менен күрөшкөнү? Коррупция менен ушинтип күрөшөбү? Коррупция менен мынтип күрөшпөйт. Аны үчүн тийиштүү мыйзам кабыл алыш керек. Анан ал мыйзамдын иштешин көзөмөлдөш керек. Эгерде иштей турган мыйзамды жаза турган болсо, бир күндө жок кылып койсо болот коррупцияны. Бир күндө. Мына коррупция дегенди укканда, уктап аткан жерине секирип тургудай кылып койсо болот. Ал бийликтин колунан келет. А жана коррупция ушунчалык тамырлашып кетиптир, анан жети баштуу ажыдаар болуп калыптыр. Анан муну жоготконго 1 жыл жетпейт дегенче бул жөн эле анткорлук да. Мен коррупцияны жоготкум келбейт. Жогото албайм деген эле сөз. Кустурам дегендери 2 ай жатып, түкүрүп кой туруп чыгып кете берди. Кимди камады? Молдахматов камалып жатат азыр. Куугунтук жеп баштады. Болбосо ошол Молдахматовдор алып берген. Мо эки доско бийликти. Үчүнчү. Жаштар бийликке келет. Билимдүү жаштарды чет жерден тарттырабыз дедиле. Атасын башы дагы жок. Атасын чокусу дагы жок. Эмне, Нуржигит Кадырбеков иштебей турган кишиби? Эмне, Элвира Сурабалдиева иштебей турган аялбы? Эмне, Тилек Токтогазиев иштей албайбы? Иштей турган адам үчөө болсо, ошол үчөө ушул үчөө болчу. Үчөөнү кетирип, каяктагыларды чогултуп алды. Баягы эле карт бөрүлөр. Мына 2 жума мурда эле мен бир досумду Америкага узаттым. Кайран жигит Манасты бүткөн. Эл аралык мамилелерди бүткөн. Стамбулду бүткөн. Европанын мен деген окуу жайын артыкчылык менен бүтүрүп, бул жака иштейин деп келип, иштээрге жери жок. Кайра кетти. Андайлар толуп атат. Чет жерге окуганга мүмкүнчүлүгү бар, шарт барлардын баары кетип атат. Кыргызстан желкем чуңкуру көрсүн деп атат. Шарты жоктор эле калды да. Эгер шарт табыла турган болсо, кичинекей эле мүмкүнчүлүк болсо кетет алар дагы. Ошону эле күтүп отурушат. Чилченен тарап атат баары.